Биология 9-класс. Ош шаарындагы номер 17 Гагарин мектеп гимназиясынын биология мугалими Акматова калыскан. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен биология сабагын өтөбүз. Анда эмесе дептер, ручкаларыңарды алып баарыбыз көңүл бурсак. Бүгүнкү биздин темабыз биоценоз, организмдердин табигый биргелештиги. Бүгүнкү сабактын максаты организмдердин чөйрө шарттары менен өз ара аракеттенишин түшүнүп, алардын азыктануу чынжырын мүнөздөп, организмдердин өз ара байланышын мүнөздөй аласыңар. Бүгүнкү планыбыз: биринчи биоценоз, ага мүнөздөмө. Экинчи биоценоздун компоненттери, түрлөрү. Үчүнчү биоценоздун структурасы жөнүндө сөз кылабыз. Төртүнчү биоценоздогу организмдер ортосундагы байланыштарды айтабыз. Бешинчи азык чынжыры жөнүндө сөз кылабыз. Биоценоз бул бири-бири менен тыгыз байланышта жашаган өсүмдүктөр, жаныбарлар жана микроорганизмдердин түрлөрүнүн популяцияларынын жыйындысы болуп саналат. Биоценоз деген терминди илимге биринчи жолу немец экологу Карл Мейбус 1877 жылы илимге киргизген. Биос – тиричилик, ценоз – жалпы деген сөздү билдирет. Демек, биоценоз жансыз жаратылыш жана чөйрө шарттары менен биригип, биогеоценозду же болбосо экосистеманы түзөт. Анда эмесе биоценоздун компоненттери жөнүндө айтсак, биоценоздун компоненттери 3кө бөлүнөт. Биринчи автотрофтор, буларга өсүмдүктөр же болбосо продуценттер, азык затты түзүүчүлөр кирет. Экинчи гетеротрофтор, буларга жаныбарлар же болбосо консументтер, даяр азык менен азыктануучулар кирет. Үчүнчү миксотрофтор, буларга микроорганизмдер кирет же бактериялар, козу карындар кирет же болбосо чиритип өлгөн калдыктар менен азыктанып жок кылуучулар кирет, калдыктарды. Биоценоз өзү дагы 2ге бөлүнөт. Табигый жана жасалма болуп. Табигый биоценозго мисалы токойду алсак болот. Сай токойун, тала, саз биоценозу, суу биоценозу, ага деңиз, океандарды киргизебиз. Ал эми жасалма биоценоздун дагы түрлөрү бар. Жасалма биоценоз бул өзү жаратылышта табигый түзүлбөйт, аны адамдын иш аракетинин натыйжасында түзүлөт. Ага ботаникалык бак, парктар, оранжерея, эгин талаасы, огород адам түзгөн, аквариум, террариумдарды киргизебиз. Анда эмесе ушул биоценоздун түрлөрүнө мисал келтирели балдар. Карагылачы мына сүрөттөн тала биоценозу дейт. Мында биоценоздун түрлөрү болгон өсүмдүктөр менен жаныбарлар азыраак кездешет. Ал эми токой биоценозун карап көрсөк, салыштырып, бул токой биоценозунда түрлөр көп, өсүмдүк менен жаныбарлардын түрлөргө бай келет. Карагыла. Кийинкиси саз биоценозу. Мында дагы түрлөр, өсүмдүктөрдүн түрлөрү, жаныбарлардын түрлөрү көп эле кездешет. Токойго караганда азыраак болот. Ал эми суу биоценозу дагы бул организмдердин түрлөрүнө бай келет. Себеби бул жерде өсүмдүктүн түрлөрү бар, сууда жашаган. Бул суу биоценозуна фитопланктон, зоопланктондор кирет. Андан кийин мындан сырткары бизде өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын түрлөрү сейрек кездешкен биоценоздор бар. Аларга Антарктида дагы биоценоздор кирет, чөл, тала. Эми биз силер менен жасалма биргелештик же болбосо адам коому тарабынан түзүлгөн биоценоздорго мисал келтирсек.
аларга оранжерея, парк, огород, аквариум, террариум дедик. Мына оранжереяларды карагыла. Бул дагы адам коому тарабынан түзүлгөн, парк дагы адам коому тарабынан түзүлгөн. Аквариум, террариум бул дагы адам өзүнүн максатын көздөп түзүлгөн биоценоз болот. Бирок булардын түрлөрү табигый биоценозго караганда аз келишет. Биоценоздун структурасындагы 3 бөлдүк. Биринчиси түрдүк структура, экинчиси мейкиндик структура, үчүнчүсү азыктык структура болуп бөлүнөт. Түрдүк структураны карап көрсөк, мында түрлөргө бай биоценоздор бар бизде. Аларга жогоруда айтылган токой, суу биоценоздору кирет. Ал эми түрлөрү аз биоценоздорго арктика же түндүк муз уюл, чөл биоценоз кирет. Жасалма суу сактагычтагы түрдүк структурага кирет. Экинчи, мейкиндик структура өзү бул вертикалдык структура болуп жана горизонталдык болуп бөлүнүшөт. Вертикалдык структураны карап көрсөк, бул токойдогу кабаттуулук мисал болуп эсептелет. Токойдогу өсүмдүктөр бийиктиги боюнча өсүмдүктөр биргелештиги бир нече яруска бөлүнүшөт. Биринчи ярус жарыкты эң жакшы сүйүүчү өсүмдүктөр, аларга карагай, дуб, жаңгак кирет. Андан кийин экинчи ярус жарыкты азыраак талап кылуучуларга кирет. Буларга кыска бойлуу дарактар, алма, алмурут кирет. Үчүнчү ярус бул бадалдар, бадалча кирет. Төртүнчү ярус чөө өсүмдүктөрү кирет. Бешинчи яруска бул козу карындар, мамык чөптөр кирет. Ал эми горизонталдык структура болсо бул өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын түрлөрү аз, сейрек кездешкен биоценоздор. Булга тундра, тайгадагы биргелештиктер кирет. Ал эми үчүнчү структурасы азыктык структура. Бул трофикалык болуп эсептелет. Бул трофикалык структура өзү 3-кө бөлүнөт. Продуценттер, консументтер, редуценттер. Продуценттерди билебиз. Бул азык затты түзүүчүлөр же болбосо гетеротрофтук организмдер, өсүмдүктөр кирет. Консументтер булар даяр азык зат менен азыктануучулар. Буларга гетеротрофтор кирет же болбосо жаныбарлар. Үчүнчү, редуценттер. Булар чиритип жок кылуучулар. Буларга бактериялар, козу карындар кирет. Биоценоздогу организмдердин ортосундагы байланыштар. Бул байланыштар тирүү организмдер бири-бири менен тийгизген таасири багыты боюнча 3 байланышка бөлдүк. Биринчи байланыш оң позитивдүү байланыш. Аларга симбиоз, кооперация, мутуализм, комменсализм. Экинчи терс негативдүү байланыштарга антибиоз, жырткычтык, антибиоз деп аталат, ага жырткычтык, митечилик, атаандаштык кирет. Үчүнчү байланыш бул нейтрализм же болбосо бейтараптык, нөл-нөл, эки жака тең, бири-бирине зыян келтирбейт же пайдасы деле тийбейт эки жактын. Симбиоз бул организмдер бири-бири менен чогуу жашап, бири-бирине зыян келтирбейт, пайда келтирет. Кооперация бул жумшак коралл полип актиния менен бирге жашашы. Мында рак моллюсканын раковинасына жайланышып, өзү менен полипти алып жүрөт. Моллюска суунун түбүнө түшүп, рактын тиричилигин, мейкиндикти кеңейтет. Актиния жем табат, аны рак пайдаланат. Мутуализм эки башка түрдөгү организм бирге жашап, экөө тең бири-бирине пайда келтирет. Мында курт-кумурскалардын өсүмдүктөрдү чаңдаштырышы. Курт-кумурска өсүмдүктөн нектар алат, өсүмдүк болсо чаңдашат. Комменсализм мында бирөө пайда көрөт,
Ал эми экинчиси зыян тартпайт. Мисалы үчүн биендер арстандарды ээрчип жүрүп, алардан калган жемди жешет. Ал эми акулаларды ээрчип жүргөн лоцман балыктары мында алар акуланы ээрчип жогорку ылдамдыкта бир жерден экинчи жерге барат, акуладан калган калдыктар менен азыктанат жана жырткычтарынан коргонушат. Түрлөрдүн ортосундагы терс негативдик байланыш бул антибиоз деп аталат. Анын жырткычтыкка мисал келтирсек, жырткычтар булар жаныбарлар өлтүрүп өзүнүн азыктарын жейт. Мисалы үчүн медуза бул чагуучу клеткалары менен организмдерди өлтүрүп жейт. Андан кийин бүркүт жырткыч канаттуу балыктар менен азыктанат. Мителер булар өзү экиге үчкө бөлүнөт. Сырткы мителер, ички мителер, убактылуу мителер. Сырткы мителерге кене, бүргө, биттер кирет. Ал эми ички мителерге болсо киши аскаридасы, бодо тасма курттар жаныбардагы жана башка көптөгөн мителер кирет. Ал эми убактылуу мителер болсо буларга сүлүк курту өзүнүн азык затын алып, андан кийин ээсин таштап кетишет. Өсүмдүктөрдөгү тыт жибек көпөлөгүнүн гусеницасы дагы азыктанып, өсүмдүктү таштап куурчакчага айланып, кичинекей көпөлөккө айланышат. Атаандаштык бул мисалда жаратылышта түрлөр жашаган жери, азыгы, ургач сүүчүн өз ара атаандашуу жүрөт. Нейтрализм жаратылышта биоценоздордо бирдей шартта жашаган түрлөрдүн өкүлдөрү жашайт. Булардын бири-бирине оң жана терс таасирлери жок. Башкача айтканда, мен сага тийбейм, сен мага тийбе болот. Мисалы, токойдогу тыйын чычкан жана коён, бугу менен тыйын чычкан, сүт эмүүчү менен канаттуу. Бул жерден силер азыктануу чынжырын көрүп турасыңар. Ушул тирүү организмдер бири-бири менен зат жана энергия алмашуу менен өз ара аракеттенишип байланышат. Тамактануу жана энергияны топтоо жолу боюнча булар биринчи продуценттер, андан кийин консументтер, редуценттер болуп бөлүнүшөт. Продуценттерге өсүмдүктөр, андан кийин консументтерге даяр азык зат менен азыктануучулар, биринчилик консументтер, жаныбарлар экинчилик консументтер, үчүнчүлүк болушат. Андан кийин редуценттер булар чиритип ажыратуучулар. Буларга бактериялар, козу карындар же болбосо буларды детриттер дейбиз. Эми үйгө тапшырма балдар. Биринчи, азык тизмегин түзүп, мисалдарды келтиресиңер. Экинчи, продуценттер, консументтер, редуценттерге аныктама берип, мисалдарын түзөсүңөр. Үчүнчү, биоценоздордогу организмдердин байланышына мисал келтиресиңер. Андан кийин биоценоздун структурасына мисал келтиресиңер. Тапшырманы дептерге жазып мага жөнөткүлө, мен баалайм. Түшүнбөгөн суроолорду дагы жазып жөнөткүлө, байланышып турабыз.